Атамбаевдин учурунда биринчи жолу системалуу коррупция болду. Анткени ага ошол бийлик системасы өзү активдүү катышты. Бардык тармактар боюнча, билим берүү тармактарынан баштап, сосын экологияга чейин. Ошону биз унутпашыбыз керек. Ошонун азабын тартып келе жатабыз азыр. Өзүңөр элестетип көрсөңөр, баягы түндүк түштүк альтернативдик жолу боюнча кандай чатактар болду. Электр энергиясын берүү боюнча датка кемин долбоору ооба бүттү, бирок анын аркасында канчалаган акчалардын мындай эсеби дайыны жок болду. Атылган окуя коомчулуктун талкуусун жаратып, бийлик буйрутма берип, ушундай өч алып жатат деген сөздөр айтылган. Атамбаевдин тегерегиндеги талкуу боюнча президент Садыр Жапаров да пикирин билдирип, жоопкерчиликке тартылган жаран ак экенин сотто далилдеши керектигин айткан. Өч алуу табиятыма дал келбейт. Айтайын дегеним башка. Мыйзам алдында баарыбыз бирдейбиз. Сот жоопкерчилигине тартылып жатасыңбы? Сотко бар. Ак экениңди далилде. Мен да камалгам, мен да сотко баргам. Эч качан каршылык көрсөтүп, соттон качкан эмесмин. Мыйзамга, тартипке баш ийгем. Баарыбыз мыйзамга баш ийели. Ошондо өлкөдө тартип болот. Учурдан пайдаланып ишти карап жаткан сот, прокурорлордон суранып кетет элем. Буйрук бергенге укугум жок. Ошондуктан суранып жатам. Эгер мүмкүн болсо, сот процесстерин жабык эмес, ачык өткөрсөңүздөр болмок. Муну менен катар президент Садыр Жапаров Кой-Таш окуясы эч кимге деле жашыруун эмес экенин кошумчалаган. Андыктан каалаган журналист, блогер соттук отурумдан түз эфир дагы жазса болот. Кыргызстан азыр өзүнүн өнүгүү тарыхында, анан саясий кырдаалында абдан чоң окуяларды башынан кечирип атат. Бул эми сырткы болгон окуялар менен деле байланыштуу айтсак болот. Пандемия маселеси, андан кийинки анча-мынча баягындай согуштук конфликттер, ушулардын баардыгы дүйнөлүк экономиканы башка көз менен кароого, баягындай бир перезагрузка кылууга келген кырдаал түзүлүп калды да. Ошонун контекстинде биздин Кыргызстандагы кандайдыр бир чоң экономикалык кыйынчылыктарды баштан өткөрүп атат. Коомдун стабилдүүлүгүн камсыз кылуу, аракеттерди жасоо, саясий баягындай бир эскалацияга жол бербөө. Ошонун аркасынан азыр ошо Садыр Жапаров баштаган президенттик администрация, расмий бийлик, министрлер кабинети, парламент колунан келген аракеттерин баарын жасап атышат. Буну акыл эси жайында адамдар баары түшүнө турушат. Азыр биз баягындай конфронтацияга бара турган болсок, анда биздин абалыбыз дагы төмөндөп, дагы начарлап кете тургандыгын. Тилекке каршы биздин мурунку президент Атамбаев Алмазбек Шаршенович өзү бир топ экономикалык кылмыштарды жасап алгандыгынын азабын тартып, азыр түрмөдө отурат. Өзү тегеле мен эч кимге түрмөгө отурушун каалабайт элем. Кудай аны бетин арыгысын. Бирок биз саясатка белчебизден батып, баш отуз менен киргенден кийин биз деген өзүбүздүн ошо тагдырыбызга адекваттуу жооп беришибиз керек. Мыйзам астында. Эми мырза Атамбаевдин кандай кылмыш иштери болгонун жалпы жамы журт баары эле билет. Биз саясатчылар тем более билебиз аны. Ошондуктан тилекке каршы деп айтсак болот. Мен керек болсо борумор ит ал кишиге чогуу иштегенбиз убагында. Мынакей 11 жылдан ашуун мөөнөткө кесилип, чоң кылмыш ишине баягындай бир дуушар болуп отурат. Бирок эми ушуну көтөрө билүү керек да. Анткени мыйзамды бир жолу буздуңбу, экинчи жолу бузууга аракет кылбашың керек. Түрмөдө болосуңбу, эркиндикте болосуңбу, тилекке каршы Алмазбек Шаршеновичтин мойнуна илинген кылмыштар бул абдан оор кылмыштар деп эсептелип атат да. Ошол эле баягы эл аралык издөөдө жүргөн, керек болсо Кыргызстанды каалагандай калча ойногон, өзүнчө кылмыштуу топту түзгөн Азиз Батукаев менен байланышкан, аны 16 жыл камалган чоң кылмышкерди мыйзамсыз өлкөдөн чыгарып жиберүүгө түзөнүс тиешеси бар деген абдан оор кылмыш илинди да Атамбаевдин башына. Анда мен депутат болчумун, мен баардыгын билем, кандай болду, эмнелер болду. Анын аркасынан бир 20дан ашуун жооптуу кызмат иштегендер кармалышты. Алар да ар кандай мөөнөттөрдө сот жаза эмелерин мойнуна тартышты, кээ бирлер акталышты дегендей. Азырынча Алмазбек Атамбаевке Кримтөөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча гана өкүм чыгып, 11 жылга эркинен ажыратылган. Атамбаевди дал ушул Батукаев иши боюнча кармоо операциясы 3 жыл мурда Кой-Таштагы үйүндө өткөрүлгөн. Андан кийин жөн тынчып отуруп калбастан Алмаз мырза дагы баягы өзүнүн мөөнөтү бүтүп кеткенден кийин анан баягы Кой-Таш окуясын уюштуруп жиберди. Анын натыйжасында
тилекке каршы дагы абдан өкүнүү менен айтышыбыз керек. Бир чырактай болгон кыргыздын жигити кадырдык офицер каза болду. Дагы бир офицерибиз өмүр бою инвалид болуп калды. Оружие было только у меня. Я, когда ребята пошли на 3-й этаж, стрелял несколько, 5-6 раз вверх. Ну, темнота. Рикошет был или попало, я не знаю. Я старался ни в кого из ребят не попадать. Сотко Атамбаев да келген жок. Дагы ооруп калыптыр, өтө оору кадыр деп туруп. Анан кийин эми врачтардын комиссиясында өткөндө деле айткандек врачтар, ал бул сотторду тоготкон жок. Атамбаев тоготкон жок. Бул биринчи жол эмес. Бул биринчи жол эмес. Бул август айынан баштап эле, ошо баштап эле, ошо келбейт. Эми акты ак, караны кара деп чыгарып коюш эми бул укук коргоонун милдети да. Муну сотту деле тоготкон жок. Атам тоготкон жок, бул 1-май сотунун эч кимисин деле мандай кылып карап койгон жок. Вот ушундай иштер. Бирок эң башкысы мамлекеттин стабилдүүлүгүнө, көз карандыгына, коопсуздугуна шекелдерген кадамдар жасалды да. Ошол тамаша түрүндө деле бирок улут тил айтып жүрүшпөдү. Мына Кой Таш баягындай республикасы болот окшойт. Мына көрдүңөрбү, элди жикке бөлүү бул конституциялык нормадагы чоң кылмыш болуп эсептелет да. Вот ушулардын баарын токтотуп, ушулардын баарына жакшы мындай көз карашта болгондун ордуна ошол тергөө иштерине, анан сот иштерине барбай баш тартып, болгондо да одоно түрдө баш тартып отурганы ошол экс-президент макамынан ажырап калганын өзү, ушулардын баардыгы ал кишинин адекваттуу эмес аракеттеринин натыйжасы болуп атат. Биз президент болобузбу, мисалы үчүн могу жөнүндө профессор болобузбу, же студент окуучу болобузбу, биз баардыгыбыз мыйзамга баш ийишибиз керек. Ошол конституция баштаган мыйзамга баш ийишибиз керек. Ошолордун баардыгынын баягы базалык нормативтерин, базалык түшүнүктөрүн бузуп аткан киши катары элге билинип калды. Эми дагы тигил түрмөдө отуруп, ошол азыркы президентке бир топ баягындай каяша дебейм, керек болсо ультимативдик түрдө анда өздөрүнүн ойлорун тамуулап аткандын өзү менимче бул баягындай бир коомго каршы, коомду козутуучу пикирлер болуп атат да. Дагы мынакей көрдүңөрбү, дагы коомду 2-3кө бөлүү аракеттери болуп атат. Мен абдан бул өкүндүрөт бул кишинин мындай кадамы. Ушул убакка чейин Алмазбек Атамбаев 63 жолу сотко чакырылып, 60-ына барган эмес. Дайыма ден соолугун шылтоолоп, соттук отурумдарга катышпай келет. Мындан улам Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан 2 жолу чоң комиссия түзүлгөн. Бирок Атамбаев медициналык кароодон да баш тарткан. Мен башында айткандай, дүйнөлүк ушундай кризис шартында Кыргызстан өзүнүн жолун издеп таап атат. Мына таап келе жаткандыгынын белгиси. Ошондуктан биз баардыгыбыз оппозициялык маанайда болобузбу же пропозициялык маанайда болобузбу, болгон жакшы жөрөлгө жаратмандык аракетибизди ортого салып иштешибиз керек. Андан башка бизди эч нерсе сактап кала албайт. Мындайда ошол баягы эми каракчы бандит деп айтайлычы, Азиз Батукаев 16 жылга кесилгенден кийин отошоону мыйзамсыз чыгарып жиберүүнүн өзү, анын болгондо дагы ошол президенттин уруксаты менен, анын макулдугу менен чыгып кеткенин өзү Кыргызстандын аброюн эл аралык деңгээлде абдан эле төмөн түшүрүп койду. Ал эми Кой Таш окуясын ар бир кыргызстандык билип калды кандай болгондугу. Аракеттеги президентти тоготпой, баягындай эмеге барбай, тергөө иштерине катышпай, анан кийин болгондо да куралдуу тоскоолдуктарды жараткандыгын өзү да бул абдан чоң кылмыш. Эми баягы мектептердин социалдык объектилердин салынышы боюнча конкреттүү кылмыш иштери козголгондугун баарыбыз эле билебиз да. Ошол эле түндүк түштүк альтернативдүү жолдун абалы, айрыкча ТЭЦ, эмне унутуп калдыкпы? Кыштын чыкыроон, ызгардуу соогунда, чилде учурунда Бишкек жылуулук жок калып, электричествосу жок калып, тиги жууркан төшөктөрдү сатып беребиз силерге, ошентип абалдан чыгып тургула деген абалга чейин келбедик беле. ТЭЦти модернизация кылуунун бөлүнгөн кредиттик акчанын өзүнүн эбегейсиз чоң
суммада бөлініп кеткендігі, өзінің баяғы құрылышқа керекті болғандан 2,5 есе көбейіп кеткендігін өзі шunu бардығынан чоң кылмыш, адам бары дәлелденген. Борбордун Калыс Ордо конушундагы мектепти курууда дагы коррупция орун алып, 12 миллион сомдон ашык каражат негизсиз жогорулатылган. Мындан тышкары Бишкек жебин модернизациялоого 386 миллион доллар кеткен айтылып, 320 долларга ат тиштер алынганы коомчулуктун үрөйүн учурган. Мамлекет мындан 5,5 миллиард сом зыян тарткан. Мурдагы президент 2 жыл мурда Ала Тоо аянтында орун алган октябрь окуясындагы уюштурууга айыпталууда. Коррупциялык жол менен Түркиянын 10 жаранына Кыргызстандын жарандыгын бергени боюнча күнөөлөнгөн. Ошондой эле Атамбаев кызматтык абалын кыянат пайдалануу менен Дастан ишканасынын балансындагы 2,5 гектардан ашык жер тилкесин мыйзамсыз алган. Башка нерсе, Атамбаев мырза дагы акылына келип, токтоолуу кылып, мынакей биз экөөбүз жашташпыз, 66-га чыгып атабыз. Жаштарга үлгү болуп, келип, өзү мен тазамын, мен акмын деп ар жерде интервьюларды берип, баягындай массалык маалымат каражаттары аркылуу элди козутпастан, абдан күчтүү болсо, өзү күчтүү саясатчы сотко келет дагы, утурлап келип, сотто өзүнүн баягы эмесин, позициясын коргоп алат. Анда биз баракелде Азамат Турбаев, Ак Турбаев да баарыбыз кол чаап, колдоп коштойбуз. Бирок аны жасабай атат да. Мына бул тарыхты карай турган болсок, күчтүү саясатчылардын баардыгы сот жообуна тартылышкан, бирок өздөрүн коргошкон. Ал турсун фашисттик Германиянын учурунда Георгий Димитриевдин Рейхстагты өрттөп жибергени боюнча эң эле сонун өзүнүн баягы эмесине, ниетине, эмесине жеткенде, актыгын жеткенде, актыгын далилдеп алган. Вот ошондой нерсеге чакырат элем мен Алмаз Шаршеновичти. Анын туугандарын, анын үй бүлөсүн, анын балдарын, мынакей ошол кезде кандай куугунтук болгон, мисалы үчүн мен өзүм башыман сездим. Бирок эми ошондой нерсе азыр балким айрым бир эпизоддордо болуп аткандыр. Бирок ошол Атамбаевдин үй бүлөсүнө келе турган болсок, анын бир баласы Бишкек шаардык кеңешинде депутат болуп отурат. Кадырбек деген уулу абдан мындай билимдүү жигит экен. Андан чоң уулу Сейит болсо керек аты, мына жогорку кеңеште депутат болуп отурат. Болгондо да бир мандаттуу шайлоо округунан утуп келди. Буларга эч ким мындай жолтоо болуп, аркасынан түшүп куугунтуктаган деле жок да. Демек, бул жаңы Кыргызстандын баягындай бир жаңы карым-катнаш жарандарга болгон мамилени жакшыртуу, демократиялык жолго салуу аракети болуп атат Садыр Жапаров тарабынан деп эле айтышыбыз керек да. Ошол Садыр Жапаров деп калдык, өзү 25-мартта билдирүү жазады Facebook'tan. Сот иштери ачык айкын өтсүн, журналисттерге катышсын, блогерлер катышсын депчи. Атамбаев мыйзам алдында тазалыгын көрсөтсө, анда сот отурумдарына келсин деп. Ушул билдирүүсү президент катары сот иштерине биз сотторго эч кандай бийлик иши кылып жаза албайбыз деп айтпадыбы? Ушул кайсыл бир өнүгүүгө карата кадам деп айтсак болот? Эмнеге болбосун? Будан мурун бир да президент ушинтип айтчу беле. Жөн эле билбеймиш, көрбөймүш, укпамыш болуп отурчу го. Анан калса Садыр Жапаров ошол соттун отурумдарын баардыгы видео камераларга тартылсын, ачык болсун деп атпайбы? Башка маселе, кээ бир соттор аны тоготпой бузуп аткандай болушу мүмкүн. Андай эмелерде эле массалык маалымат каражаттарынан чыгып атканын көрүп атабыз. Ну и процесс, если не имеет права, когда он имеет право? Анда президент сөйлөп койду. Вызови сюда, вызови пристава. Вот, смотрите, ведут видеосъемку без согласия. Это не процесс, потому что. Ну, не имеет права. Не имеет права вообще в зал судебного заседания без приглашения заходить в информацию. Это его телефон, ему снимают. Не имеет права. Кто такой? Выведите. Анан кийин ачык социалдык желеге болгондо да Facebook'ка чыгарып жазып атканы президенттин эл менен ачык айрым мамиле кылам деген аракети деп кабыл алышыбыз керек. Анан ошону пайдаланып, колдонуп калганын ордуна биздин досубуз деп коелу, замандашыбыз Атамбаев тескерисинче кайта эскалацияга жол ачып атпайбы? Мурдагылардын баарын чукуп, сен андай дедиң эле, эми мен мындай дейм деп баягындай эметкенин баардыгы туура эмес. Садыр Нуркожоевичтин да туура түшүш керек. Баштан абдан оор түйшүктөр, оор баягындай жазаларды тартып, болбогон эле жазаларды тартып отурган. Аны кече Атамбаев өзү деле айтып турган. Вот ушундай нерселерде чыдамдуу болуп, албетте президенттин милдети, бирок президенттин укугуна карашыбыз керек. Ал деле биздин жарандардын бири да, туурабы? Ошондуктан бул жагында мындай бир салкын кандуулук менен, түшүнүү менен баардыгын ошо мыйзамдын чегинде, мыйзамдын изи менен жүрүп отурсак, кимибиз ак, кимибиз кара экендигин эл өзү баалап алат.
сейчас идет очень большая поляризация политических сил, не только в Кыргызстане, вообще во всем мире, связанная с недавним, значит, очень опасным шествием, скажем, пандемии, да, всемирной пандемии, связанной с коронавирусом. Потом международная напряженность сейчас очень существенным образом меняет мир, в том числе и политической стороны, с экономической стороны, с финансовой стороны. Это, значит, специальная операция, скажем, России на Украине, позиции, значит, некоторых крупных держав во главе Соединенных Штатов Америки, там, Евросоюза и так далее. Вот на фоне всех этих, в контексте всех этих событий, Кыргызстан тоже испытывает определенные, так сказать, трудности. Но сейчас не время, чтобы как-то идти на конфронтацию и мешать друг другу. От этого мы только проиграем. Поэтому есть только один путь. Это конфронтация, это, значит, консолидация всех наших политических сил. К великому сожалению, некоторые наши известные политики, значит, бывшие президенты, может быть, даже премьер-министры занимают какие-то там такую конфронтационную позицию и пытаются найти себе какие-то политические дивиденды. Меня очень огорчает позиция экс-президента Атамбаева Алмазбека Шаршеновича, с которым я работал в свое время, там сотрудничали. Вот что о нем известно? О нем известно, что он бывший президент Кыргызской республики, занимал до этого очень ответственные посты, был депутатом нашего парламента, премьер-министром, министром промышленности, значит, возглавлял очень крупные производственные, значит, структуры, имеет большой политический опыт в Кыргызстане. Но, тем не менее, очень жаль, что в последнее время вступил, значит, какие-то там экономические преступления и сейчас осужден на 11 лет, по-моему, да? Но последнее заявление в виде письма на имя действующего президента Садыра Нургожевича Джапарова меня, честно говоря, очень такой беспокоит. Если человек считает себя, значит, чистым, честным, то есть только один путь, чтобы доказать эти свои качества. Это, значит, суд. То есть он должен пройти через все инстанции и следственных органов, и судебных органов и защитить себя. Значит, для этого имеются все предпосылки, то есть базовые предпосылки нашей страны, и Уголовный кодекс, и конституционная гарантия и так далее. Вот это меня в последнее время очень сильно огорчает, конечно. Насколько вообще вот оправданы действия наших властей, действия Атамбаева, да, насколько они правильны, потому что Атамбаев говорит, что он уволен, что его принудительно приводят в суд. Ну, поддаться эмоциям любой человек, он подвержен, почему мы все такие люди. Но если человек сидит в тюрьме и против него еще возбуждаются какие-то там другие следственные мероприятия, то надо его принять и готовиться, и защититься, причем законным образом. Если человек болеет, то должен быть вердикт официальной медицинского учреждения. Значит, если человек просто по своей инициативе создает какие-то там препоны, то это создает очень напряженную ситуацию в обществе. Мы же свидетели, что недавно, вот совсем недавно, помните, так называемые койташские события, да? Вот тогда тоже, вот, с чего все это началось, вот это напряжение? Началось с того, что он отказался принять приглашение следователей для проведения следственных мероприятий. Исходя из этого, потом, значит, она все время положение усугублялось тем, что в конечном итоге был такой вооруженный локальный конфликт между Атамбаевым и теми сотрудниками силовых структур, которые хотели, значит, привести его в следственные мероприятия. В результате погиб офицер, другой офицер остался инвалидом на всю жизнь. И, исходя из этих
значит, событий было возбуждено уголовное дело. Потом еще было, по-моему, в 2016 году еще, да, вот когда выпустили из тюрьмы Крым авторитет Азиза Батукаева, который был осужден на 16 лет, тоже, оказывается, нить тянулась именно до Атамбаева тоже. И теперь он, отбывая срок наказания, к великому сожалению, вместо того, чтобы сотрудничать со следствием, как экс-глава государства, как экс-гарант нашего государства, а он, к великому сожалению, выбрал путь эскалации, конфронтации, опять отказывается идти на следственные мероприятия, на судебные заседания. Вот это все это, конечно, сейчас очень создает большое напряжение среди общества. Общество может делиться опять, значит, на какие-то там фракции. Поэтому есть один единственный путь. Просто идти законным путем и решить, и защитить себя именно с точки зрения правосудия. А что касается официальной власти, вот, например, президент Садыр Нургузевич Джапаров, он во всеуслышание открыто заявил свою позицию, что он не имеет права вмешиваться в судебные, так сказать, мероприятия. Он даже дал знать, чтобы все судебные заседания прошли открыто, значит, с участием представителей заинтересованных сторон, даже разрешить, который гарантирует Конституция, чтобы было видео, значит, аудиосъемки, видеосъемки, ход самого хода, значит, судебного разбирательства. То есть делается все для того, чтобы и такие вопросы, подобные вопросы, хоть он президент или там еще кто, решился именно в правовом поле.